Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, баарыңыздарга салам. Спорт мейкиндеги каналы акыркы жаңылыктарды сиздерге кабардар кылып турмакчы. Бүгүнкү биздин чыгарылышта 1 май күнү Ош облусуна караштуу Өзгөн шаарында Global FC уюмунун турнири болгон жатат. Эрежесиз эр уруш боюнча 61 килограмм салмакта кыргыздын эрендери, эр жигиттери, баатырлары гран-приге болгон беттеш болот. 1 май күнү башкы байгеси $2000 жана Global FC уюмунун бел куру болмокчу. Азыркы учурда биз Бишкек шаарыбызда ушул беттешке даярданып жаткан мушкерлерибиз туурасында маалымат бермекчибиз. Андыктан биздин каналга класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар, биздин каарман менен кененирээк тааныштырабыз. Кет. Урматтуу көрөрмандар, биздин бүгүнкү каарманыбыз ушул 61 килограмм салмакка өзүнүн салмагын жеңилдетип Global FC'ге даярданып жаткан кыргыздын белдүү жана чыгаан мушкерлеринин бири Каныбек Жаныбек уулу. Каке, кандайсың? Нормально. Иншалла. Катуу эмгектин үстүндө машыгып жаткан экенсиң, тер агызып, О, баары жакшы. Салам алейкум. Бул терди ушул 1 майда боло турган беттешке карата салмагын жеңилдетип агызып жатасың. О, буюрса баары жакшы. Салмакта түшүп атат иншалла. Урматтуу достор, азыр машыгуусу, даярдыгы кандай настройдо экенин кененирээк көргөзөбүз, маектешебиз, баарлашабыз. Анда кеттик, үстүнө чыгайлы. Үстүнө чыгып кеттик. Мына урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр баамдагандай көргөндөй эле калынын маңдайынан агып жаткан терлерди өзүңүздөр байкап жатасыздар. Калы салмактагы жеңилдетип жатсаң керек, кууп. Салмак жеңилдеп калды башта. Канча 13 килограмм кетти. Az дагы 4 килограмм, 5 килограмм вес калды. Негизи сен беттешке 66 килограммга беттешип жүрөсүң туурабы? Айрым учурларда эле ушул 61 килограммга да. Негизги мындай күнүмдүк жашоодо же болбосо машыгууларда канча килограмм салмагың? Мен өзү машыгып жүргөндө весим 79-80 да, 80 болуп жүрөм. 66-га кенетип 66-да учам, 61-де учам да. Эки вестен учам. Азыр эми 61 килограммга мындайча айтканда 19-20 килограмм салмак кууп жатасың да? 19-20 килограмм салмак кууп атам буюрса. Азыр канча болду салмагың? Азыр 66 болуп калды буюрса. Бул ушул 1 майда өтө турган гран-приге кандайча катышып калдың? Өткөндө дагы ВФ Глобалдын гран-присинде беттеши Бирокбелекке каршы жеңишип башка жака ооп кетти. Бул жолкусунда ушул чемпион болоюн деп атасың, кандай эми максаттар? Өткөн күзүндө дагы 66-да өзүм күчүм сынадым. Жакшы болду баары. Тайсонбардан алды. Негизи алыш керек эле. Ошо Тайсонбардан экөөбүз финалга чыксак деле, Тайсонбарданга берет элем мен. Ал братан болуп чогуу мени өстүрүп, чогуу спарринг партнер болуп чогуу жүргөн балдардын бири. Эми 61-ге күчүм сынайын деп атам буюрса. 1 майда буюрса 61-ге жакшы бой көрсөтөм иншалла. Даярбыз. Даярдыктар кандай болот? Машыгуулар канча маал? 2 маал азыр. Эртең менен кросс, кечкисин зал. Жостко буюрса.
30 вес, бир бой Кудайым берсин. 30-на 61 кылыш менен вести. Мисалы эми 20 килограмм арыкташ бул оңой олтон нерсе эмес да. Мындайча айтканда бирөөгө 20 килограмм деген менде бир 2-3 килограмм жеңилдетиш арыкташ бул кыйла кыйынчылык да. Кыйын, өтө кыйын. Буюрса ушуну үзүрүн көрөм деп ниет бар Кудайым берсин. Кайра калууна кирип аласыңбы, же болбосо шалдырап алып кетип калбайбы дейм да. Мен муну мурункусуна да 61 урушуп көргөм бир жолу. Нормально болуп кеткен. 10 килограмм ашык без кошом эртеси бойго чейин берсин. Калууна кирип каласың. Калууна келем 10 килограмм өзүмө келип кичине. Нормально. Жалпы машыкканыңа салмагыңды кармап багы көп нерседен өзүңдү чектеп жүргөнүңө канча убакыт болду? 1 айбы, 2 айбы? 20 күн болду мен диетада жүргөм. Мына 2-3 күндөн бери мына весовка кийип эми вес болуп баштадым. Калган күндөрү только диета, камыр жейм, нан жейм, тузу бар вообще. Только салат, шорпо кайнатылган. Ошол менен жүрдүм ошого чейин. Атаандаштарың ким экен? Мындай сен үчүн кооптуу атаандаш ким дегендей ба тең ата боло тургандай. Мен атаандаштарым бүт бар эле тааныйм. Братчиклар да бар, арасында дос балдар бар. Барыбыз эле братан бар, барыбыз көрүп, бири-бирибизди көрүп, тааныйбыз барыбызды. Ага ине болуп жүрөбүз. Ага ине болуп жүргөн барыбыз. Буюрса ким күчтүү жеңсин 61 салмакта. Буюрса 1-май күнү чечилет ким күчтүү экенин буюрса. Мен айта албайм, мен күчтүүмүн, анан тиги күчтүү айта албайм. Буюрса ким күчтүү экенин билет да. Күчтүүлөрдүн күчтүүсү ошол жерден. Ошол жерде 1-майда буюрса. Барыңыздарды өзгөндөн күтөбүз. Сага мындай сыйлык маанилүүбү же сыйлыкпы же болбосо куру же акчасыбы же ар намыспы деген суроо да. Мага намыс, акчасы деле эми берди, акчасын деле. Главный ким 61де ким күчтүү экенин билинсин, курду алсын, ошо берет. Утсаң $2000 мага. Тамаша. Кантсе дагы баягы эмгектин туура баалаш керек, баамдаш керек. Бунун бардыгы бир гана калымын эмгеги, дагы да көптөгөн көп 15тен ашык мушкер беттешет. Аларга дагы ийгилик каалайбыз, туурабы? Себеп дегенде бир элбиз, бир журтпуз, баарыбыз кыргызбыз деген. Баарыбыз кыргызбыз. Буюрса, силерге да ийгилик каалайм. Жигиттер. Атаандаштар 1-майда иншалла жолугабыз. Спорттан кийин доспуз дегендей, спортто бул спорт боло берет. Спорттун ичинде күч атасын тааныбайт деп коет го, буюрса. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен биздин маегибиз жана көрсөтүүбүз соңуна келип чыкты. Кимде ким ушул жакшы жаркыраган жаңы залга келип машыгууну же болбосо салмак арылтууну кааласаңыздар, Сергүү деген спорт комплекси төмөн жакта дарей болмокчу. Келиңиздер, машыгыңыздар. Жактыбы сага? Конечно, сон зал. Келиңиздер. Спорт сүйүүчүлөр келип, бул жерде бүт бар экен, пары бар, залы да жакшы, таза, бүт бар. Келсеңиздер болот. Кудай буйруса, дагы да биз мушкерлер туурасында маалымат берип турмакчыбыз. Достор, биздин каналга катталууну унутпаңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Сиздер менен мен Токтомуш Жекшенбай уулу жана биздин мушкерибиз Каныбек Жаныбек уулу. Калы, Кудай буйруса, 1-майда октагондун ичинден жолугайлы. Ичинен эмес, сен ичинен, мен сыртына, сетканын сыртына. Иншалла болду, иншалла. Жолугабыз иншалла. Баарыбыздын эмгегибиз жалпы кыргыз элибизге. МКОдон көрүшкөнчө аман болуңуздар.